Жетинчisi түшкө ишенсе болобу дейт. Түшкө ишенсе болот. Бул боюнча муттафакун алейх пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын хадиси бар. Имам Бухари жана Муслим риваят кылган. Эгерде кимде-ким жакшы араңарда кимиге жакшы түш көрүп калсаңар, фа миналлах, Алла Тааладан деген. Жана эгерде бирөөңө жакшы түш көрүп калсаңар, жакшы көргөн адамыңарга гана түштү туура түшүнгөн. Ошо жакшы көргөн адамыңарга гана эмне кылып бергиле? Сөз кылып айтып бергиле. Ал эми жаман түш көрсөңөр, аузун айтып, сол жагына карап эмне кылып койгула? Түкүрүп койгула деп. Ана маани бербей эле койгула деп айтылган. Ошондуктан негизи түшкө маани берилбейт. Берсеңиз дагы жалаң жакшылыкка гана эмне кылып коюшуңуз керек? Түштү жооруп коюшуңуз керек. Анткени түштү таптакыр эле жокко чыгара албайбыз. Анткени кээ бир пайгамбарлардын муъжизасы эмне болгон? Түш болгон. Ошонун бири кайсы? Юсуф алейхиссалам. Негизги түштөрү эмне болгон? Муъжизалар негизгилери көбүнчө түш аркылуу чечилген. Бул боюнча Куранды көп хатым кылып аткандар, маани-маанин түшүнүп аткандар билет. Кыргызчасын котормосун окугандар да билет. Баягы Юсуф алейхиссаламдын Юсуф сүрөсүнө кирсеңиздер, аябай түш боюнча сонун кылып 7 жыл токчулук, 7 жыл ачарчылык болгон туурасында, бирөө эки пленге туткунга түшкөн адам бирөөсү өлүмгө тартылып, бирөөсү хан сарайга кызматкер болуп кирип калышы жөнүндө бүт ошол түш аркылуу эмне болот? Чечилген. Юсуф алейхиссаламга Кудай Таалам ошо муъжиза катарында берген. Ал эми эң негизгиси түштү дайыма жакшылыкка жоруп, жакшылыкка гана оодарып кое беребиз. Эгерде жүрөгүңүз кыжалат болот болсо, садака берип койсоңуз болот. Садака ар кандай балени эмне кылат? Тозот деген.